Токмок шаарындагы номер 11 жалпы орто мектеп лицейинин кыргыз тил мугалими Жамангулова Элиза Набидуллаевна. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн 10 класстар үчүн кыргыз тили сабагы. Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Анда эмесе бүгүнкү кезектеги сабагыбызды баштайлы. Окуу куралдарыбызды, дептерлерибизди алып чыгып, экранга жакын отурабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы менен тааныштырып өтөйүн. Бүгүн балдар силер менен тике жана кыйыр сөз, жана аларга коюлуучу тыныш белгилер деген теманы өтөбүз. Сабагыбызды жагымдуу маанайда баштоо үчүн келгиле балдар, телефон аркылуу чогуу бирге окуган курдаштарыбызга жагымдуу маанайдагы быйтыкчаларды жөнөтүп, жылуу жакшы сөздөрдү бири-бирибизге тартуулайлы. Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Алгач балдар силерге сабактын максаттары менен тааныштырып өтөйүн. Сабагыбыздын биринчи билим берүү максаты биз бүгүн балдар тике жана кыйыр сөздөр жана аларга коюлуучу тыныш белгилер жөнүндө маалымат алабыз. Өнүктүрүүчүлүк максатында тике жана кыйыр сөздөрдүн эрежелерин айтып беребиз. Тарбиялык максатында тике жана кыйыр сөздөрдү катыштырып катасыз жазууга үйрөнөбүз жана өзүбүздүн турмушубузда аларды колдоно билебиз. Жана сүйлөө кебинде орду менен пайдаланууга үйрөнөбүз. Алгач үй тапшырмасын текшерип алалы. Мага Google Class аркылуу жөнөткөн айрым окуучулардын сүйлөмдөрүн алдым. Анда эмесе баарыбыз экранга көңүл буралы. 5 кол тең эмес деген макал бар. Азаматсыңар балдар, туура жазгансыңар. 5 кол тең эмес. Бул жерде бөтөн сөз катары келатат. Ал эми деген макал бар. Бул төл сөз болуп эсептелет. Апам мындай деди. Билимдүү адам алдуулардын шаарына кирип, ишенген чебин талкалайт. Бул жерде апам мындай деди деген төл сөз болот аттагы. Билимдүү адам алдуулардын шаарына кирип, ишенген чебин талкалайт. Сүйлөмдө бөтөн сөз катары келип жатат. Айтматов дос кыйынчылыкта билинет дешет. Менимче бактылуу кезинде да билинет деп айткан. Бул жерде төл сөз Айтматов деп айткан, ал эми бөтөн сөз дос кыйынчылыкта билинет дешет. Менимче бактылуу кезинде да билинет. Тактада берилген суроолорго көңүлүбүздү бурабыз балдар. Төл сөз деген эмне? Бөтөн сөз деген эмне? Аларга кандай тыныш белгилери коюлат? Бул силерге үй тапшырма катары берилген болчу. Демек, төл сөз деген өзүбүздүн сүйлөгөн сөзүбүздү төл сөз деп айтат экенбиз дагы. Кандайдыр бир максаттарда башка бирөөнүн сүйлөгөн сөзүн колдонсок, биз аны бөтөн сөз деп айтат экенбиз. Бөтөн сөз сүйлөмдүн башында келсе, тырмакчага алынып, өзүнөн кийин үтүрлүү сызыкча менен ажыратылат экен. Ал эми бөтөн сөз сүйлөмдүн ортосунда келсе, сүйлөмдүн башында келген төл сөздөн кийин кош чекит коюлат дагы, бөтөн сөз баш тамга менен тырмакчанын ичине алынып, сүйлөмдүн аягындагы төл сөздөн кийин үтүрлүү сызыкча белгиси коюлат экен. Эми бөтөн сөз сүйлөмдүн аягында келсе, өзүнүн мурда келген төл сөздөн кийин кош чекит коюлуп, тырмакчага алынып, бөтөн сөз баш тамга менен жазылат экен. Азаматсыңар балдар, үй тапшырмасын баарыңар тең туура аткаргансыңар. Анда эмесе жаңы темабызга өтөлү. Балдар, бөтөн сөз сүйлөмдө 2 жол менен берилет. Биринчиси тике сөз түрүндө берилет, экинчиси кыйыр сөз түрүндө. Бөтөн сөз эч өзгөрүүсүз берилсе, тике сөз деп аталат. Мисалы, элде мындай сөз бар: жигитке 70 өнөр аз. Бул жерде балдар карагыла, элде мындай сөз бар. Бул элде мындай сөз бар. Бул төл сөз катары келет аттагы, ал эми бөтөн сөз эч өзгөрүүсүз тике сөз катары жигитке 70 өнөр аз
деген сүйлөм аркылуу берилип жатат. Тике сөзгө жардамчы этиштер, дептир, деген экен деген сыяктуу сөздөр жалгануу аркылуу да жасалат экен. Мисалы, Гёте мындай дептир: байлыктан ажыроо, анча мынча жоготуу, кайратын жоготуу, бардыгын жоготуу. Бул жерде балдар карагыла. Гёте мындай дептир. Бул жерде дептир деген жардамчы этиш аркылуу төл сөз катышып жатат. Байлыктан ажыроо, анча мынча жоготуу, кайратын жоготуу, бардыгын жоготуу деген сүйлөмдө тике сөз катары колдонулуп жатат. Ал эми бүтүн сөз өзгөрүлүп берилсе, балдар биз аны кыйыр сөз деп атайт экенбиз. Мисалы, эл жигитке жетимишөнөр аздык кыларын айтышкан. Бул жерде бүтүн сөз өзгөрүлүп, кыйыр сөз маанисинде берилип жатат. Тике сөздү кыйыр сөзгө айландырган учурда балдар байкагыла, анын мааниси өзгөрүлбөйт. Тике жана кыйыр сөзгө коюлуучу тыныш белгилерге көңүлүңүздү бурабыз балдар. Тике сөз автордун сөзүнөн мурда келсе, үтүр жана сызыкча коюлат да тырмакчага алынып жазылат. Билимден кубаттуу күч жок деген Максим Горький. Бул сүйлөмдө балдар карагыла, билимден кубаттуу күч жок деген сүйлөм тике сөз түрүндө келип жатат. Деген Горький бул төл сөз. Бул жерден тыныш белгилерге көңүл бурабыз балдар. Билимден кубаттуу күч жок. Бул жерде тике сөз тырмакчага алынды дагы өзүнөн кийин үтүрлүү сызыкча белгиси коюлду. Тике сөз автордун сөзүнөн кийин келсе, кош чекит коюлуп, баш тамга менен башталып жазылат. Мисалы, элде мындай деген макал бар: өнөр алды кызыл тил. Бул сүйлөмдө элде мындай деген сөз бар төл сөз катары келди дагы, өнөр алды кызыл тил сүйлөмдө тике сөз болду. Элде мындай деген сөз бар деген төл сөздөн кийин балдар кош чекит коюлду дагы, тике сөз толугу менен тырмакчага алынып жазылды. Автордун сөзү тике сөзүнүн ортосунда берилсе, тике сөз толугу менен тырмакчага алынып, эки жагынан тең үтүрлүү сызыкча белгиси менен ажыратылат экен. Мисалга көңүл бурабыз. Адамдардын бардыгында эки түрдүү кемчилик болот, дейт Белинский. Бирөө өзү менен кошо жаралса, экинчисин жугузуп алган. Бул сүйлөмдө карайсыз балдар. Адамдардын бардыгында эки түрдүү кемчилик болот. Тике сөз дейт Белинский. Төл сөз бул жерде сүйлөмдүн ортосунда келип жатат. Кайрадан бирөө өзү менен кошо жаралса, экинчисин жугузуп алган деп тике сөз колдонулду. Сүйлөмдүн ортосунда келген төл сөздүн өзүнөн мурда жана өзүнөн кийин үтүрлүү сызыкча белгилери коюлду. Анда эмесе бүгүнкү өтүлгөн темабызды бышыктайлы балдар. Бышыктоо иретинде окуу китебиңердин 227 бетиндеги 342 көнүгүүнү карайбыз. Анда диалогдон тике жана төл сөздөрдү тапкыла деген тапшырма берилген экен. Китебиңерде берилген тапшырманы карайбыз балдар. Бул эмне? Деди аңгыча кыз чаңкылдап. Ачкыч, деди жигит. Бул папамдыкы, деди кыз. Мен кирейин, деди Зина. Китебиңердин алдында берилген үлгүгө көңүл бурабыз балдар. Бул эмне? Тике сөз катары келип жатат. Деди аңгыча кыз чаңкылдап. Бул төл сөз катары келип жатат. Андан ары улап дептерибизге жазабыз. Жазып бүттүкпү балдар? Анда текшерели. Ачкыч тике сөз, деди жигит төл сөз. Бул папамдыкы, тике сөз, деди кыз төл сөз. Мен кирейин, тике сөз, деди Зина төл сөз. Бардыгыңар ушундай кылып аткарсаңар, анда азаматсыңар балдар. Анда балдар сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүн биз силер менен тике жана кыйыр сөздөр жана аларга коюлуучу тыныш белгилер жөнүндө маалымат алдык.
Бүтүнсөз сүйлөмдө эки түрлүү жол менен берилет экен. Биринчиси тике сөз түрүндө, экинчиси кыйыр сөз түрүндө берилет. Бүтүнсөз эч өзгөрүүсүз берилсе, тике сөз деп аталат экен дагы. Ал эми бүтүнсөз өзгөрүлүп берилсе, биз аны кыйыр сөз деп атайт экенбиз. Тике сөз жардамчы этиштер аркылуу деп, дептир, деген экен, деген сыяктуу сөздөр жалгануу аркылуу жасалат экен. Бүгүнкү сабагыбыз соңуна жетти балдар. Анда эмесе үйгө тапшырма алабыз. Окуу куралыңардын 227 бетинде 343 көнүгүүдө мышык эмне үчүн тойгондон кийин жуунат деген жомок турат. Жомокту окуйбуз. Таранчынын жана мышыктын сөздөрүн дептериңерге жазып, Google Classroom аркылуу мага жөнөтөсүңөр. Сабакка көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.